Саламатсыздарбы? Бүгін бізде қонақта Табылды Акеров, тарихчы, саясаттанушы, жана Жаныш Сыдығалиев, Байтек айылының тұрғыны. Бүгін біз Бозбөлтөк тоосуна барып келдик, карап келдик, кандай жумуштар болуп атканын. Май айынын аягында жогорку кеңештин депутаттары дагы барган. Бирок ал кезде жанагы иштин баары токтотуп, көп нерсени көрсөтпөй койгон экен. Анан силер дагы жыйынга баралы десеңер, жогорку кеңешке көңүртең киргизбей коюптур. Аппараты жогорку кеңеш. Спикердин ордун басары кирсин десе, аппарат киргизбей коюп атат. Ушундайбы? Эмне болуп кетти ошондо? Биз майдын аягында ошо жогорку кеңеш бүт мындай кызыктар тараптарды Бозбөлтөк тоосуна барып, ошол жерден выездной заседание өтөбүз деп жарыя кылган экен. Ошого биз да кошулганбыз. Анан барып көрдүк, бирок барып көргөндө ошол жерде баягы тоону иштеткен компаниялардын баарына тең айтып койгон экен. Мындай ушундай жогорку кеңештен депутаттар келет, текшерет деп, анан бүт өздөрүнүн жумушчуларын жумушка келбегиле КАМАЗдар, жанагы топурак ташыган, кум ташыган машиналар аз болсун деп койгон экен. Биз барганда мындай эч нерсе жок сыяктуу. Эч нерсе жок. Жумуш болуп атпагандай болуп турганда, жумушта болбогондой болуп, анан бир жерде гана көргөнбүз ошол эмелер, жанагы самосвал, КАМАЗдардын баары жыйылып кыдырекейинен турганчы. Анан иштебей. Ооба, иштебей. Анан бирок жанагы айрымдары бузулгандары болгон экен. Ошолордун жанагы айдоочулары айтып калганда, силерди бүгүн келет деп, бизди бүт баарыбызга тең жумушка чыкпагыла, биякта киши болбосун, аз болсун деп койгон депчи. Анан жана чапчыгыч тракторлор же башкалар, экскаватор башкалардын баары тең мындай токтоп турат да, эч бир кыймыл аракет байкалбай турган болчу да. Анан биз барып баардыгын тең көргөнбүз, камералар барып ал жерден баарын тартышкан. Бирок мындай кыймыл аракет болбогондон кийин анчейин деле мындай таасир эткен эмес. Таасир эткен эмес, көп нерсе байкалган эмес да. Анан мынакей бүгүн барып мындай кирип эле мындай алыстан көрүнүп турат, бүт баары тең кандай иштеп атканын, тиякта самосвалдар каяка ташып атканын, кумду каяка алып барып атат, тиги топуракты каяка алып барып атат, бүт баары көрүнүп атат, кандай чаң болуп атканын, кандай жана кирпич заводунан түтүндөр чыгып абага эметип, аба бузулуп турганын баары тең көрүнүп турат. Анан жанагы түтүн көмүр жанагы шлактары канчалык кир болуп, ошол жана ошо тегерегиндеги жерлерин баарын тең капкара кылып булгап жибергенин баары тең көрүнүп турат. Ошол мындай ошол картинанын өзү эле жанагы ошол тегеректеги айылдардын эли айтып атканы, ошол чаң чыгып атат, балдарыбыз чаң жутуп атат, ооруп атат дегенди мындай ачыктап турган сыйта. Себептенде жанагы самосвалдар топурактарды алып, мисалы үчүн Байтиктин бир негизги тоосунан топурактарды алып туруп эле аркы кыш жасаган заводко алып кетип атканын биз өз көзүбүз менен мынакей көрүп келдик. Анан кирип барганда эле эң башында башталган баягы биринчи лицензия алган компаниялар бир тоону толугу менен талкалап жок кылып салгандыгы көрүнүп турат. Бир тоо мындай батыш жак бетиндеги тоосу толугу менен жоголгон. Ал эми Бозбөлтөктүн негизги тоосу ошол жака уже сүңгүп кирип талкалап жатканы көрүнүп турат. Мунун баарын тең биз видео кылып мынакей сиз менен тарттык. Кудай буйрса эмеде көрсөтсөк болот да. Ошо бүгүн көгө бир башында бир 38 компания лицензия алган деп атышкан. Бүгүн бир аз азайган. Анан мына кайсы жерлерди мындай алгандыгы жөнүндө лицензиянын
картасы бар, мынакей азыр көрсөтсө болот. Көрсөтүп койсоңор. Мына бүгүнкү күндө бул Байтик Батырдын боз бөлтөгү. Мынакей аларча суусу, ошонун күн батышы Байтиктин боз бөлтөгү, күн чыгышы бас бөлтөк деп аталат. Мынакей могу турган кызыл болуп тургандардын баары ушул лицензия алынган 13-жылдан 16-17 жылга чейин алынган лицензиялар. Ошол лицензиялар 37 лицензия алынган экен. Бүгүнкү күндө 27 лицензия калыптыр. Жана комиссия ошентип айтып берип атат. Анан мынау то жана кичиреги Таулда айтып кеткен мынау то, мынакей бул толугу менен күн батышындагы толугу менен талкаланып бүтүп калды. Эми мынау күн эгерде бул экөөнүн ортосун жолдоп алгандан кийин бул күн чыгыш жагы мынау жер Байтиктин Караол дөбөсү болуп эсептелет. Ушул жерге Байтик илгери Батыр ушул Караол дөбө кылып бүт чөйрөнүн карап турган. Ошон үчүн муну чоң бөлтөк деп илгери тарыхта чоң бөлтөк деп аталган. Кийин Байтик Батыр чөлкөмүн башкарып калгандан кийин ушул жерге Караол дөбө орноткондон кийин бул бөлтөк чоң бөлтөк деп аталбай Байтиктин боз бөлтөгү деп аталып кеткен. Ошондо мына боз бөлтөк мына болтоо. Боз бөлтөк. Мунун жол мына жерден өтүп атат. Мынакей жол. Аларча мына. Аларча суусу. Бул жерде мына резиденция мамлекеттик. Бул мамлекеттик резиденция. Бул жерде мүрзө жана Южный деген. Южный мүрзө. Кладбище мүрзөсү. Ошондо мына бул тоонун жолго чыгып аткан бети эле калат экенде. Калганын баары сатылып кеткен. Ичин эгерде мунун баарын тим кое турган болсок, мулардын баарын казылса, мунун ичинин баары могу эчтеке жоголот дагы, мунау жерле, муну дагы Кудай билет, муну дагы бирөөлөр лицензия кылып алып, бул толугу менен жок болот да. Мындай алып келгенде. Бул Аларчанын оң жак бетинде бул боз бөлтөк, Бул бас бөлтөк. Аларчанын оң жак күн чыгышы бас бөлтөк деп айтылат. Күн батышы чоң бөлтөк. Кийин тарыхта бул казыр Байтиктин боз бөлтөгү деп аталып калып атат. Жанагы Бабанов койгон туу бул жакта турат. Мынакей могу жерде турат. Бас бөлтөктүн түбүндө. Бас бөлтөктө турат. Эми эмне болуп атат, мындан ары эмне болушу мүмкүн? Мен ойлойм, бул жерде эми жанагы айыл өкмөт эгерде муну токтото турган болсо, көпчүлүгүндө ошо айыл өкмөттүн чечимдери биринчи баягы кадамда ошолор жакшы карабай койгондо, же болбосо аларга да жогору жактан басым болгон бергиле дегенчи. Анан ошондон алар коркконунан бери беришкен дагы өзүнүн кызматынан. Өткөндө жана азыркы айыл өкмөтү деле өзүнүн бир маегинде журналисттерге ошону айтып атканын уктум да. Бизди өйдө жактан айтып, эметип атса анан же кызматыман кетемби, же кандай кылам. Анан беришке туура керек болуп атат депчи. Ошого ушундой бир өйдө жактан көпчүлүгүндө мындай колдоо табылып атат да бул компанияларгачы. Бекерден бекер болгон жок. Мынанча баягы лицензияны эметкен. Анан карабайсызбы, ар түрдүү компаниялар ар кайсы жерде иштеп атат дагы. Анан мисалы үчүн бу жерде да топурак бар, шагыл бар. Бирок бул жердеги компания мына жерде кирпичти жазып атат да. Кирпичти жазып атат, бирок могу компания топурагын кирпич заводуна алып келип атат. Демек, бул жактагы топуракты бул компания кирпич заводко сатып атат. Мындайча айтканда, бул жерде аябагандай чоң акчалар бар.
Бары байланышкан. Бары байланышкан. Балким даже бир эле кишиники болушу мүмкүн. Себептен де тиги жактагы топурактарды алыш үчүн жаңы компания ачып туруп, анан жаңы лицензия алып туруп, анан ошонун топурагын эми кирпич заводко ташып, аяка сатып, ошондой болуп атышы мүмкүн да. Анан ошондуктан бул мен ойлойм бул жерде жанагы эң чоң мындай ушу бийлик структураларында, госком геологияда, мисалы үчүн Зелалиевдин учурунда эле эң көп баягы лицензиялар ошол учурда алынганда. Анан ошого ошо өкмөттүк деңгээлде мындай колдоо болушу мүмкүн. Себептен де биз жана Байтиктин 200 жылдыгы майрамдардын алдында былтыр чүйдүн жанагы эмелерин, активдерин, мыкты адамдарды, саясатчыларды, депутаттарды чогултуп, анан жанагы 200 жылдык боюнча бир чоң эме болгон жыйын. Ошондо айтылганда ушу Байтиктин бос бөлтөгүн сактап берели депчи. Анда ошол аппарат, президенттин аппаратынан дагы жана Айбек Жунушалиев өзү демилгечи болуп, өзү чогулткан элдин баарынчы. Ошол жоопкерчилик ошондо болгонда, анан ошол жерден айтылган ушул эмени биз бос бөлтөктү сактап беребиз. Мынакей президенттин указы чыгат деп, указ дайындалат деп, ошого иштер башталды деп баштаганда, анан бирок 200 жылдыгын өтүп атканда мааракеде Чуңкурчакта президент сүйлөгөндө, ал жерде да бир 2-3 мүнөт президент ошо бос бөлтөккө сөзүн арнап, анан бос бөлтөктү сөз жок түрдө сактап калабыз. Ал жерде жанагындай эме кызыл китептеги өсүмдүктөр, жаныбарлар бар экен деп айтып, анан кийин анын дагы тарыхый мааниси бар. Бул бос бөлтөктүн ошо жерде эле Байтиктин жанагы күмбөзү турат. Андан башка ошо чүйдүн мен деген баягы инсандарынын сөөктөрү ошо жерге коюлган деп, бул тарыхый жер. Биз сактап калабыз, указ чыгат деп ошентип билдирүү кылган. Бирок ошондон бери мынакей канча өттү? 1 жыл. 1 жыл 1 ай. Ооба. Эч нерсе иш токтоп турат да, себептен мындай ошол өйдө жактан кандайдыр бир эмелер кармап турат. Себептен президент айткандан кийин бул аткарылыш керек эле да. Бирок аткарылбай атат. Себеби мындайча айтканда ушул компаниялардын крышасы ошо өкмөттүк структураларда да, бир чоң структураларда. Анан ошол ишти жылдырбай атат. Жалпы эле мемесинде президент мисалы үчүн биздин угушубузда 1-2 жолу баягы кеңешме өтүп, ошол жерден өзүнүн аппаратында балдарга катуу айтып, эмне үчүн указ али күнчө жок, эмне үчүн бүтпөй атат деп мындай талап кылган деп баягы угуп атабыз. Бирок президенттин баягы кеңешмесинен сыртка чыккандан кийин эле иш ары жылбай атат да. Биз өзүбүз деле ошол аппараттын баягы балдарын да жолугуп ошол кеңешмелерде болуп аттык. Алар деле жылдырып атабыз деп коюшат, бирок мындай жандуу кыймыл аракет болбой атат да. Ошондуктан азыр эми бир гана неме өткөндө эл аябай мындай ачууланып баягы митингге чыгабыз деп мындай катуу дайындыктарды көрүп толкуп эметти. Анан кийин бизди да чакырышкан, бирок биз жанагы эмесин жана мындай арыстарын мындай так эмес болуп калганда, себептен ошол кезде кайсы бир эме болуп мындай бардык митингдер токтосун деп майрамдын асты болуп калып, 1 майрамы ошонун астында болуп калып, анан жанагы арыстары кеч берилип калганда, анан ошого баары бир чыгабыз, баары бир барабыз дегенде, анан биз айтып, жок, мыйзамсыз баягы митинг кылбагыла, мындай болбой калат, бирок кийинкиге жылдырып, кийинчерээк жасасаңар болот деп мындай токтотуп койгонбуз да. Анан бирок ошол кезде митинг болот дегенде кичине кыймыл аракет болуп калды да.
кыймыл аракет болду. Ошолордун негизинде жана депутаттык комиссия барды, ошол жакка барып жанагындай бүт баарын көрүп келишти. Жана жогорку кеңеште кеңешме өттү, заседаниясы болду. Мына ошондой болду. Эми бирок кайра дагы тынч да, кайра токтоп калды. Казуу иштери уланып атат. Казуу иштери уланып атат. Анан ошондуктан мынакей бүгүн барып көрбөдүкпү? Казуу иштери болуп атканда кандай болорунчу? Тим эле самосвал, КАМАЗдар тияка бияка топурак таш ташып, тим эле укмуш, чаң баары көрүнүп турат да, эмне болуп аткан. Ошондо мына Боз Бөлтөктүн ошол аймакта кызыл китепке кирген жаныбарлар, куштар бар дейт. Эмне куштар алар? Бул жанагы биздин Академия науктан заключение чыгарып берген. Ошондо бизде 6 өсүмдүктүн кызыл китепке кирген өсүмдүктөр. Ошол тоодо чыккан. Именно ошол жанагы биз барып көргөн жана казылып аткан жерлерде ошол жанагы мандалактар, өсүмдүктөр. Экинчи болсо жаныбарлар. Мына жаныбарлардан төртөөнү атап кетип атышат. Бул жанагы кедик бүркүт, орусчасы болсо карликовый орел деп коет экен. Бул ушул Орто Азияда бир эле ушул биздин Боз Бөлтөктөн гана көрдүк деп жана зоолог, академиялык зоологдор ошол башка жакта болбойт экен. Аны биле албайт экенбиз. Аны зоолог ошо башка жерден көргөн жокпуз. Именно ошо биздин Боз Бөлтөктөн көрдүк. Жана бүркүттүн бир түрү, Андан бөлөк жанагы жылан бар, Орто Азияга эметилген ташбака бар, Орто Азия боюнча сейрек кездешкен, жок болуп кетип аткан ташбакалар бар. Эми булар казылган сайын булар талкаланып атат да. Анан мен дагы бир кошумча кылып кетейин дедим эле, табылды сөзүнө. Бул жанагы айыл өкмөт ушул алган лицензияны алып келип туруп эле жана биздин айыл өкмөттүн башчысы айтып атпайбы? Эми бизге алып келди, мен каршы болуп атам. А бул каршы болгондон кийин булар сотко берет экен да, анан сот бизден чечим чыгарып коюп атпайбы деген нерсеси бар да. Ооба, туура. Андай болушу мүмкүн. Бирок бул лицензионный соглашение деген бар. Мына өткөндө көчмө выездной депутаттардан келгенден кийин дагы жогорку кеңештин депутаттары профильный заседание кылды, бирок бул табылды экөөбүздү ошол жерге киргизбей койду. Ошол жерде ачык айкын сөз болуп айтылып атат. Ай, тиги министрден сурап атат. Силер лицензия бергенде ошол жерде лицензионный соглашение турат. Барбы десе, ооба бар дейт. Ошол лицензионный соглашение эмне кылыш керек? Ошол лицензионный соглашение лицензияны алгандан кийин ошол айыл өкмөткө келип туруп, эл менен отуруп кеңешип, эл макул берсе, анан кийин айыл өкмөттүн башчысы ана жанагы жерди рұқсат берет. Жок, эл каршы болсо кайта артка кайрылат деп мына министрдин орун басары ошол анда лицензиялык келишим кол коюлбай, келишимге кол коюлбай калыш керек анда. Лицензия берилет. Мына мен алдым лицензиясы, келдим лицензия менен берди. Ошол лицензияда лицензионный соглашение деген болот. Ошондо биздин айыл, байтык айыл өкмөтүнө карай турган болсо, ошол элдин макулдугу болбосо, ал жер казылганга болбойт. Эмне үчүн анда ага чейин лицензияны берип коет? Ошондой экен, булардын системасы ошондой экен. Мисалы лицензияны берет экен дагы, бул жерде эки болот па, жанагы экология болсо үстүн карайт, жердин үстүн гана. Беркинчиси болсо астын карап атат да, жердин түбүн. Экологияга жанагы биздин эмелер академия науктун
эме окумуштуулар берип атпайбы бизге заключение берип атпайбы. Могу жерде жоголуп кетет. кызыл китепке кирген өсүмдүктөр бар. Чыгып атат. Булар кээри сейрек кездешчү ушул жерде гана өсөт, башка жерде өспөйт деп берип атат. Ошо өсүп аткан жерлердин баары тең талкаланып атпайбы? Жок, логикасы кызык да. Элден мурун эл менен чогулуп, лицензиялык келишим түзүп, жанагы андан кийин анан акыркы кагаз катары лицензияны бериш керек да. А булар лицензияны берип салып, андан кийин барып сүйлөшкүлө дейт. Ошондой сүйлөшпөй койсо деле лицензия баары бир бар да, иштей берет да анда. Жок, ошо лицензиясы бар. Ошол жанагы мыйзамга киргизип койгондо жанагы айыл өкмөттүн ыйлап атканы ошо болот атпайбы? Лицензия алгандан кийин лицензияны сен аткарып беришиң керек. Ал жерге чегерилген жерин ченеп туруп беришиң керек дагы деп жазылган мыйзамда бар да. Айыл өкмөтү. Айыл өкмөттүн мыйзамда ошондой жазылган да. Бул ошол эле лицензияда лицензионное соглашение, которое они не показывают никому. Эч ким көрсөтпөй атат да. Жок, барбы, жокпу? Бар экен да. Мисалы, ошону жанагы Ким кол койгон? Айыл өкмөтү кол койгонбу? Жок. Лицензияны бергенде лицензионное соглашение деп берет деп Алдын ала бериш керек. бериш керек экен. Ошо лицензия менен кошо берет экен да. Анан ошону эч кимге көрсөтпөйт экен да. Буларчы жанагы буну жанагы комитетте карап атканда депутат замминистрден сурап атат, лицензионный соглашение барбы? Болобу деп айтып. Ооба деген жөлө сөз да. А эмне үчүн жана лицензияны берип аткан комитет канакей деп ошонун негизинде бериш керек да лицензияны анда. Ошол лицензияны алган лицензиянын негизинде анан келип айыл өкмөтүнө келип атпайбы буларчы? Мага жерди Кайра түшүнүксүз болуп калды. Мына лицензияны алды да, Минприроданы лицензияны алды. Анан ошо лицензия бергенден кийин тигил жанагы ишкер, бизнесмен кереги жок да, ага айыл өкмөтү барып кереги жок да, колунда лицензия бар болсо. Жок, жерди бөлүп бериш керек да. Ошол кайсы жер экен? Бу жерде кайсы жерден эмесин баарын тең Анда акыркы документ айыл өкмөтү менен түзүлүш керекпи? Айыл өкмөт эмет бериш, өзүнүн соглашениесин бериш, токтом чыгарып бериш керек. Анда булар айыл өкмөтү менен сүйлөшпөй эле лицензиянын негизинде казып атат. Ушундайбы? Жок. Булар айыл өкмөттүн, кээрлер айыл өкмөттүн келишими менен, кээрлер жанагы жайыт комитетинин эле келишими менен эле казып атышат. Булар ошол алган лицензия менен келип туруп айыл өкмөтүнө келгенден кийин, хорошо келдиң, мына жерди алып турсаң, ушул лицензияң бар экен, бар экен. Келгиле эми элди чогултайлы, элге түшүндүрүп берели, эл макул болсо, мына сенин мыйзам чегинде лицензияң турат деп айтыш керек, жасаш керек да. Ошону жазалбай кеткен да. Эл каршы болсо, тигил казбай калыш керекпи? Казбай калыш керек. А колунда бар да лицензия. Ошон үчүн айтып атпайбы, мына бүгүнкү күндө 37 лицензия болгон. Ошонун негизинде казып атат. Айыл өкмөтүнүн ойуна ойт да. Бүгүн барбы, жокпу, сүйлөшкөн жокпу? Мына 37 болчу, бүгүн 23 эле калды. Мына 14 лицензия ишкер, лицензиясын алган ишкер ошол кишилер менен, элдер менен сүйлөшө албай, макулдугун бербей койгон үчүн булар отказ берген өзүнүн лицензиясын. Иштебей калган. А мына 23 бул кандай болуп атат? Бул жайыт комитети менен сүйлөшүп, жанагы келишим түзүп алган, анан айыл өкмөттүн анда жайыт комитети анда сатылган болуп атпайбы анда? Ал турган иш болуп атат да. Аларга баары бир экен. Жоголуп атабы жанагы кызыл китепке кирген өсүмдүк жаныбарлар, жер казылып атабы, жер тоо жоголуп атабы, баары бир экен да жайыт комитетине анда. Ошондой да болуп атат. Анан жанагы лицензия бергенде дагы мындай бир туура эмес иштер болуп кеткен экен да. Мисалы, лицензия алып аткандан кийин жанагы тарыхый мурас жерлер барбы, археологический эмелер барбы, исследование болду деп академиядан булар эме алыш керек экен да, заключение алыш керек. Академияда бар экен жанагы кагаз. Бирок аны эч ким караган жок да. Ал эч кандай күчкө ээ эмес экен да. Жок, мен сизге башкасын айтып берейин. Академия науктун заключениясы
туура эмес локацияны берип салганда Байтик Ким? Сулайманова деген ошол академиялыкта иштеген лицензия. Алар эмне башка жер жөнүндө чыгарган. Азыр мен сизге айтып берейин түшүнүктүү болуш үчүн. Ошо локациясын туура эмес. Байтиктин бос бөлтөгү деп бир жерде да сөз жок. Ал жанагы башкара суу жакка караштуу жер деп туруп заключение чыгарып берип койгон. Ошонун негизинде Байтиктин бос бөлтөгү жөнүндө бир дагы сөз жок да. Анда Илимдер академиясы туура эмес иш жазган болот. Сулайманова дегендин берген заключениясы туура эмес болуп атат да. Анткени анын мунун айтып аткан себеби бул ошол Сулаймановдун туура эмес берген заключениясы боюнча бизде ошол академиялыкта иштеген Халича эже эмеси бар. Берген корутундусу бар да. Түшүнүксүз болуп атат. Илимдер академиясы эмне жөнүндө берген жанагы кагазды? Ошол жер тарыхый мураска бос бөлтөк эмес болуп калып атпайбы? Ошол жерде бос бөлтөк деп жазбай, алар эмне жөнүндө жазган анда? Башкара суу, жана башкара суу деген айыл турбайбы? Ошого караштуу тоо деп эле жазып койгонду, бос бөлтөк деп жазган эмес. Атын атабай тоо, бирок ошол тоо жөнүндөгү? Ошол Байтиктин бос бөлтөгү жөнүндөгү сөз болуп атат. Жок, анда Илимдер академиясы туура эле жазган, бир гана тоонун атын атаган эмес. Атигилер бул башка жер деп анда бурмалап атат анда. Ушундайбы? Бул Байтиктин бос бөлтөгү деп баягы бул эксперт мынау Байтиктин бос бөлтөгүнүн мынау күн чыгышы, күн батышы, түштүгү, түндүгү мынау жерде берген лицензия эч археологиялык эмелери эчтеке жок деп баалуулугу жок. Баалуулугу жок. Чөптөр жок, өсүмдүктөр жок, жаныбарлар жок деген заключение бериш керек да. Так. Андай жок болуп атпайбы? Бул жанагы башкара суу, тоосу деп берилип атат да. Башкара суу туура эмес иштеген, аягына чейин эмес Илимдер академиясы тоонун атын атабай. Булар дагы мынакей бул ал тоо эмес, башка тоо деп тигилер да ошентип атат. Ошон үчүн бизде чаташ болуп кетти. Баарыбыз акмак экенбиз да, баарыбыз. Аягына чейин иштебеген. Эми алып кетсек ошого келип атат да. Мындай да жанагы академиядан тарых институту барганда ошол жердин тарыхый маанилүүлүгүн аныктайт да. Ал жерде байыркы доордон баштап бүгүнкү күнгө чейин эмнелер болгон баардыгын тең жазып бериш керек. Ал жерде жана Саккустун көрсөтөндөрү барбы, ал кайсы жерлерди ээлейт, ошол жерлер мурда изилденгенби, казылганбы, изилдене элек болсо мына жерлерге чейин, чекке чейин казууга болбойт, бирок тарыхый баягы эме зона, изилдене турган зона деп ушинтип баарын бөлүп, анан бул жеринде 19-кылымдагы жанагы Байтик Баатыр, алардын ата бабалары Солто же башка ошо чүйдө жашаган элдердин баягы күмбөздөрү деп бөлүп берет да. Мен ошо тарыхчылар менен сүйлөшсөм, алар айтат бүт баары тең ошондой берилген дейт. Ошондой берилген, бирок ошондой жазуулар бар дейт бүт. Бирок дейт, аны мааниге албай атышат дейт. Бирөө дагы мааниге албайт. Анан азыр бирок эл чурулдап монтип эметкенден кийин эми мындай болуп атат да. Госком геология моюнга алыш керек да, ал талкалап аткандыгын. Ал моюнга албайт. Өкмөт моюнга албайт муну талкалатып алган тоонучу. Ошондуктан кайсы бир структураны таап, мына алардын күнөөсү ушул деп, анан балким тарыхчыларды күнөөгө тартыш керек болуп атат да, күнөөлөп. Ушулар баягы өз учурунда туура эмес жанагы немелерди берген, Саккусундар жөнүндө эчтеке айтылбай алган, тигилер эстеликтер жөнүндө эчтеке айтылбай калган. Анан биз кеч берип калганбыз, же болбосо лицензияга чейин бербей деп, анан ошондой же болбосо жана биологдор, жана зоологдор ошолорду баягы күнөөгө мындай силер үчүн ушундай болду деш керек болуп атат да. Бирөөнү анткени мына бир тоо жок болуп кетпедиби? Бирөөнү баягы күнөөлөш
керек болуп атат да. Эч ким мойнуна алгысы келбейт. Госком геология азыр алгысы. Илимдер академиясынын кайсы институт бул жанагы кагазды жазган? Биология. Алар эмне үчүн жанагыны жазып атканда боз бөлтөк деген атты атабайт? Булар институт биология, анан зоология бөлүмдөрү. Булар бул боз бөлтөктү 2018-жылы изилдей баштаган. Ал 2018-жылы ушул эл, Байтиктин эли акча чогултуп, анан кийин ошо Илимдер академиясына кайрылып, могу жерде биздин өсүмдүктөр бар, жаныбарлар бар, изилдеп бергиле. Кайсынысы кызыл китеп, ошондон кийин анан изилдеп анан жанагы макул. Ошентиптер. Анан жанагыдай бүркүттөр, башка жерде кездешпеген бүркүттөр, башкалар, өсүмдүктөр деп атасыңар. Ошонун баарын жазат дагы эмне үчүн боз бөлтөк деген тоонун атын атабайт? Бул институт биология атап эле атат. Муну институт этнологии и как называется? Этнология истории, тарих. Анан ошол до иштейт экен, жанагы Сулайманов деген иштечү экен. Билбейм, азыр иштейби. Ошол жанагы тарихи мааниси жок деп берип атат да. Ошо тарихи эки башка кагаз барбы? Институт биология бөлөктү карайт да. Мисалы жаныбарларды. Эми ошо мен ошону сурап атпаймынбы? Жаныбарлар жөнүндө жазган институт эмне үчүн боз бөлтөктүн атын атабай жазат? Алар атап эле жазып атат. Кайда анын аты? Аты жок экен деп атпайсыңарбы? Институт истории, этнологии, регионоведения. Ошол берип атат. Берди. Ал башка, ал өсүмдүк жөнүндө эмес да ал. Ал өсүмдүк жөнүндө эмес. Эки башка кагаз болуп атат. Ошондо ошол отделдагы ошол жерде өскөн өсүмдүктөрдү да кошо жазып кетиш керек экен деген заключение бар да. Анан менде кагазым бар. Карабайсыздар, могу эмеде бул лицензиялар бергендин баары тең жанагы күнбөсүнө жетелек да, жетелек. Бирок биягын күнбөс мына ал жакта. Тоо жагында. Бирок баары бир мына тоо акырындык менен жоголуп баратат да. Албетте могу күнбөскө жакыныраак берилсе, албетте эл чурулдарын билишет да. Бул тоонун ичи болуп атпайбы, тияк капталы, эл көрбөй атат мунучу. Ошондуктан дагы мындай көп байкалбайт. Эгер ушуну каса берсе, сөз жок, могу тоо жок болгондо элдин баары көрөт да, анан чоң чатак ошондо башталышы мүмкүн да. Ошондуктан азыр мындай эме кылыш керек да. Бир чара көрүш керек. Чара көрүш керек. Өкмөт жакшылап карап чыгып барып, мына биз депутаттар барганга чейин башка көрүнүш болчу. Депутаттар баргандан кийин мынакей биз бүгүн барып көрдүк. Ошондо карабайсызбы, канча жер дагы жок болуп кеткен да. Канча жер мындай тоону оюп жибергени бүгүн көрүлүп турат. Ошол депутаттар барганда тоо ойла элек болчу. Жана боз бөлтөк жагы тоо ойла элек. Жана негизги тоо. Жаңы эле экскаватор тоого чыгып, бир-эки чапчып, ушундай кылып атканын көргөнбүз да. Бүгүн болсо тоо оюлуп калган, таптаза оюлуп калган да. Эми ал чети гана, анар жагын казып отурса, тоонун жарымынан көбү жоголот. Ооба. Бул жерде мисалы үчүн канча ошо депутаттар баргандан бир айбы? Бир айдын ичинде тоону оюп беришкен да. Биз барганда жөн эле бир жар болуп турганын эле көргөнбүз. Бүгүн болсо тоо оюлуп кеткен да, мондай чоң жер оюлуп таптаза. Анар жагындагы кичирээк тоо толугу менен жок болуп кеткен. Дээрлик толугу менен жок болуп кеткен. Азыр дагы бир ошол тоонун бир 50-60 метр ошол алынса, ар жакта күнбатыш жагында жана Башкара суу деген айылга ачык эле көрүнүп калат. Баартын көрүнүп калат. Эми убактыбыз да эметип калды го, бүтүп калды. Эмне кылса болот? Кандай жыйынтык чыгарса болот? Буну эми өкмөттүк деңгээлде чечиш керек. Президенттин сөзү бар, баардыгын белгилүү, президенттин позициясы бар. Жанагы өкмөттө Госком геология ошолор баягы өкмөт мындай өздөрүнүн токтомдорун чыгарып, бул ишти токтотконго аракет кылыш керек. Анан жогорку кеңештеги депутаттардын да жардамы керек болот. Бул жерге сөз жок.
бирок мындай чынына келгенде албетте мындай айыл өкмөт дагы мындай кыймылдаш керек да. Элди ойлоп, элдин кызыкчылыгында Аларды эч ким сурайт экенде. Ооба, аракеттерди жасаш керек Айыл өкмөтүнөн. Эл мисалы үчүн акимиятка кайрылып атат, губернаторго кайрылып атат, айыл өкмөткө кайрылып атат. Бирок алар эч кандай мындай кыймыл аракет жасабай атат да, элдин кайрылуусуна эметпей. Анан ошондуктан бизди чакырып, силер бизди угуп койгулачы деп жанагынтип эметип атат да. Мисалы үчүн мен бул ишке ушул чыруу чыккандан баштап эле эметип калдым да. Мен мисалы үчүн мындай проблема бар экенин деле көп мындай маани берип эметкен эмесмин. Анан баягы митинг кылышып, чакырышып, бизди угуп койгула, эч ким укпай атат, айыл өкмөт дагы, там өкмөт дагы деп эметкенде анан барып ошо эметик. Ал жерде да кыйын да. Мисалы үчүн биз барганда эле кичине эле сүйлөп сөздөрүн угуп баштаганда эле ал жерден жанагындай арак ичип алган балдарды жиберишет, дароо пайда болот, алар туруп эле. Анан элдин арасына отуруп алып эле, эч кимди сүйлөтпөй, кыйкыртып, сен ким элең, сен каяктан чыга калдың, отурчу ордуңа деп кыйкырып, мындай коркутуп, ошентип баштайт да. Бул деген жанагы группа бар, ошол айылдарда жанагы компаниялардын дайыма ошолордон ушундай иштерди ОМОН экенди. Отряд мужчин особо. Отряд мужчин, ОМОН болуп калган. Особо назначение. Ошондойлорду жасап койгон жаш балдарды. Анан ошентип баягы элди да сүйлөтпөй, бат таратып, ошентип турушат да. Ошондуктан өкмөт караш керек, тоонун маанилүүлүгүн маани бериш керек. Мисалы үчүн мен Туугага бардым. Ушундай тарыхый жерлердин баарын бүт жерин жазып, тарыхын сонун кылып эметип койгон. Бул жерде мынау жаныбар жашайт, бул жерде мынау эстелик турат, бул жерде мындай эме турат деп бүт баарын жазып койгон. Эч ким тийбейт. Эч ким тийбейт. Баары тең ошол жерге барат, сүрөткө түшөт, нетет. Мына жерде шаркыратма, бул жерде булак, бүт баарын жазып койгон. Тарыхына чейин бүт жазып койгон. Болду, анан эч ким туристтер баарын көрүп турат. Өздөрү эле барып, мынтип сыйына турган жерлерине өздөрү сыйына береткен, мете береткен, кыдырып эң сонун кылып алышкан да. Бизде кожоюн жок. Эми Кыска өтө. Эми бул дабылда айтып кеткен өтө туура. Бирок өткөндө кээ бир жетекчилер, кээ бир чиновниктер, депутаттар бул ишкерлердин баарын эми бул тоону сактап калыш үчүн толук токтотуш керек да. Бирөөнү сен жакшысың, сен иште, сен тиги болбойт да. Муну бир токтоткондон кийин бүт ишкерлердин иши бар, толук токтош керек. Мүмкүн эмес го? Мүмкүн. Бул бир эле мүмкүнчүлүгү, бул эгерде тарыхый мурас кылып указ чыгарса, ошондо мүмкүнчүлүк пайда болот. А мындай бир-экини калтырып, сен иште, анда бул ишкерлердин ортосундагы чоң чатакана айланып кетиши мүмкүн. Ошон үчүн мен суранат элем, ушул өкмөттө ушул тарыхый мурас катары карап даярдап аткан проекттер батыраак президенттин столуна алып барып, ошол указ чыкпаса, бул бөлтөк тоосу, Байтиктин Боз бөлтөгү талкаланган. Жол кетиши мүмкүн. Мына Айбек Жунушалиев 200 жылдыгын майрамдоо алдында өзү демилгелеп, ушинтип указ чыгат, нетет деп бүт баарын ишендирген. 200 жылдыгы өткөндөн кийин баары унутулду да. Ошо кезге чейин бизди кабыл алып, бүт баарыкка кеңешмелерде, тияк-бияктарда катышып жүрдүк. 200 жылдыгын өткөрүп алгандан кийин эчтеке кабыл алмак турсун, качат. Ушундай эл экенбиз да. Активисттер качып, телефондорду албай, приемго кабыл албай, киргизбейт. Бул маселе боюнча таптаза эчтекени уккусу келбейт. Тынтырс болуп эле, эч ким өзү бирок ушу жактан болсо керек, ушу тегеректеги айылдардан ошондой.
Рахмат силерге. Бізде қонақта Табылдык Акеров болды, тарыхчы жана саясаттануучу жана Жаныш Сыдыгалиев, Орталыш айылынын, Байтик айылынын тургуну. Рахмат силерге. Саламат болуңуздар.